İsa tirildi. Чынында тирилди, урматтуу угармандар. Бул сөздөр курулай сөздөр эмес. Бул сөздөр чындык сөздөр. Анткени ыйык жазууда мындай деп айтылат. Марк жазган жакшы кабарда 16-бөлүм 1-аяттан 7-аятка чейин мындай окуя айтылат. Ишемби күн өткөндөн кийин Магдалалык Мариям, Жакыптын энеси Мариям жана Саломе Ыйсанын денесин майлоо үчүн жыпар жыттуу майларды сатып алышты. Жуманын 1-күнү эртең менен эрте, күн чыга электе алар мүрзөгө келишти. Алар өз ара мүрзөнүн оозундагы ташты ким четке жылдырып берет деп сүйлөшүп келе жатышты. Алар мүрзөгө жакын келишкенде таштын четке жылдырылып калганын көрүштү. Таш болсо аябай чоң эле. Алар мүрзөгө киргенде оң тарапта отурган ак кийимчен бир жигитти көрүп коркуп кетишти. Ал болсо аларга мындай деди: "Коркпогула, силер айкашкан жыгачка кадалган Назиреттеги Ыйсаны издеп жатасыңарбы? Ал тирилди. Ал бул жерде жок. Мына анын сөөгү коюлган жер. Баргыла да анын шакирттери менен Петирге: ал силерди Галилеядан тосуп алат. Силерге өзү айткандай, аны ошол жактан көрөсүңөр деп айткыла." Мындан 2000 жыл мурда адамзаттын тарыхында болуп көрбөгөндөй окуя болуп өткөн. Палестина жергесинде Голгофа аттуу дөңсөөдө бүт дүйнөдөгү адамзаттын күнөөсү үчүн Ыйса Машаяк айкашкачка кадалган. Менин, сиздин жана бүт адамзаттын күнөөсү Ыйсанын үстүнө жүктөлгөн. Ошентип ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз жанын берген. Бирок Ыйса өз жанын кайра алыш үчүн берген деп жазылат ыйык жазууда. Ким өз жанын бирөө үчүн берип кайра ала алат? Мүмкүн кимдир бирөө үчүн өз жанын берген чыгар, бирок кайра эч ким ала албайт. Ал эми Ыйса Машаяк болсо өз жанын берип кайра 3 күндөн кийин кайра алды. Ал 3 күндөн кийин тирилди. Ал коюлган мүрзө бош калды. Ал өз айткандай тирилди. Анын денесин майлоо үчүн баргандар таппай калышты. Ошондо периште мындай деди: "Коркпогула, силер айкашкан жыгачка кадаган Ыйсаны издеп жатасыңарбы? Ал тирилди. Өз айткандай, аны ошол жактан көрөсүңөр" деп айткан болчу периште. Демек, Ыйса алдын ала эмнени айткан болсо, ошонун баарын аткарды. Ал алдын ала тириле тургандыгын айткан болчу. Ал өз сөзүн аткарды, өз сөзүнө турду. Эми болсо коркунучтун кереги жок. Анткени Ыйса теңир тирүү. Анын бизге айткан ар бир сөзү аткарылат. Анткени ал тирүү. Кымбаттуу досум, Ыйсанын тирилген күнү менен сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Анткени Ыйса тирилүүсү менен өзүнө ишенгендерди да тирилтет. Эми ага ишенгендердин жашоосу убактылуу эмес, түбөлүккө Кудай менен жашоо менен коштолот. Жашообузда сарсанаа болуп, кайгы каптап жаткан болсо, Ыйсаны жашооңузга чакырыңыз. Ал сизди угат, ал көрүп турат. Анткени ал тирилген, ал тирүү. Дагы бир жолу Ыйса Машаяктын өлүп, кайра тирилген күнү менен куттуктайм. Кудай сизге батасын берсин. Амин.